Кеч, кандайсыздар? Так, бүгүнкү түз эфирибиз женская энергия разбору боюнча болмокчу. Бул жака сактап коеюн. Эми, февраль айы мен конкретно эс алдым, эч кандай разбор өткөн жокмун. Эч нерсе кылган жокмун. Мартта кайра эместерге жаңы разбор менен келип атам. Бул разбордагы азыркы именно мезгилдин абалына, состояниясына жараша разбор болуп атат. Азыркыга керектүү, азыркы учурда актуалдуу болгон. Азыр мисалы февраль айы мындай ай болду да, прям бардык жагынан баягы максат коюп, ошол максатка алдыга жылган адамдардын иши жакшы жүрүштү да. Бул конкретный цель, конкретный точка А, точка Б бар. Ошол адамдарда конкретный результат болду. Эми март айы жаз келери менен, жаздын күнүндө эмне болду бул жакта? Жаз келди, и жаз менен кошо биргеликте баягы жеңилдик, аялдык энергия, аялдык состояние ушул келди да. Ким байкап атат мындай февралда аябай кыйналып, анан азыр прям мындай бир нерсе коюп койгондой мындай жеңил сезип калды өзүн. Кимде ушул состояние болуп атат. Мындай кадимкидей жаз келери менен ушундай жеңилдей түштүңөр, ушундай баягы мурункудай баягы состояниеңер мындай оңоло түштү да конкретно. Кимде ушундай болуп атат? Кимге тааныш болуп атат азыркы состояние? Азыр ушундай момент келди. Мезгил өзгөрүп атат, бардык нерсе өзгөрүп атат. И азыркы учурдун бардыгын уксаңыздар, психологдорду, баягы астрологдорду, нумерологдорду уксаңыздар, азыркы мезгилдин эң башкы валютасы бул энергия болуп калды. Энергия жана состояние. Энергия дегенде баягы достигатор эмес, мурункудай максат койдуң, жеттиң, мендеги максат койдуң, жеттиң, мондай состояние эмес. Наоборот, азыр баягы мындай жеңил, оңой, в потоке жүргөн, мындай само по себе өзүнөн өзү эле келе берген состояние болуп калды да, бардык нерсе жашоогочу. Именно азыр ошондой мезгил башталып атат. И азыркы ай, именно март айы ушул боюнча болуп атат. Ача албайм балдар. Ма келбеди белем. Бар, өзүң ата кылдырып алчы, пожалуйста. Дверь закрой. Азыр ушундай мезгил келди да, ушул состояниянан өткөндө февралдын аягында как раз мен даяр болдум, эми разбор алам деп мага бир айым разборго келгенде, ошол айым айтып калды да, менде мындай достигатормун дейт да, конкретно максат коем, жетем. Бирок менде баягы аялдык бакыт деген нерсе жок экен дейт да. Вот аялдык бакыт, жөнөкөй бир нерсеге жетүү деген нерсе жок экен дейт. Ошол состоянияны каалайм деди да. Анан именно ошого женская энергия разбор кылдык. Женская энергия прокачка болгондо айымда баягы өзүн караңгысы келип баштайт, жасаңгысы келип баштайт, мындай өзүнө мондай бүт баарын салып баштайт да. То есть женская энергия именно ошол состояниеда айымга бардык нерсе оңой келет. Баягы нормаңды көтөр, самооценкаңды көтөр деген темаларды угуп жүрөсүздөр го баягы психологияда, бардык нерсе келиш үчүн норманы көтөрүш керек, кымбатыраак бир нерсе алыш керек, өзүңө уруксат бериш керек дегенчи. Ал бардыгы эмне болот? Кимге ушул тема тааныш, ким ошентип көргөн. Мен мурун жаңы мен курсунда ушул теманы бар эле да, самооценка, норма темасы бар эле, сөзсүз түрдө өзүңөрдөн аябагыла, өзүңөргө бергиле, өзүңөргө каалаган нерсени алгыла деген темачы бар эле. Кимге ушул тема тааныш азыр популяр да? Рецепт алсам, кулак менен жегет атасыз. Все, пока комнатадан чыгарып коеюн, кичине кулак мен тынч болсун. Ушундай бир состояние болуп атат да. Мурун айтат элек да, вот самооценкаңды көтөр, нормаңды көтөр, өзүңө уруксат бер, өзүң ал деп. Анан көпчүлүгү аны дагы мындай туура эмес интерпретация кылып жиберишкен да. Өтө көп мындай кандай десем, баягы үйдөгү болгон акыркы нан албай туруп, үй бүлөң албай туруп да маникюр жаса дегендей монтип аябай чабыштырып ишкен да. На самом деле женская энергия деген аялдын
эң бир эмеси бар да, бир фишкасы да, мындай айткандачы, эң жакшы жагы эркек киши максат коет, максатына жетет, достигать этет, точка А, точка Б. Анан аял киши көпчүлүк учурда ошол ролду өзүнө алып алган да. Максат коюп, анан максатка жетип. Аял киши тескерисинче оңой, жеңил каалаган нерсесине жетсе болот. Бул жакта достигатордун кереги жок. Азыр достигаторлордун мезгили эмес. Азыр баягы медитация кылып, практика кылып, баягы кыялдарга, максаттарга жете турган мезгил болуп атат. Бирок ал үчүн именно состояние керек. Сиздин абалыңыз, баягы энергияңыз өйдө болуш керек, чтобы сизге ошол нерсе келиш үчүн, сиз ошол деңгээлге жетиш үчүн. Азыр именно ошондой мезгил болуп атат да. Анан разбор кылдык. Разборду иш андан кийин Чынаржыга айттым, Чынаржы, короче, мондай разбор кыласыз. Десем, ал разбор кылды өзүнө. И моментально андагы результат мындай да. Мен жана сториста айтып бергем, да бир жер айтып берейин. Треугольник Карпмана. Треугольник Карпмана деген түшүнүк бар. Бул 3 бурчтук жанагы эле. 3 бурчтук. Ар бир адам, мына үй бүлөнүн мисалында айтып берейин азыр. Ар бир айым турмушка чыккан мезгилде ошол треугольникке сразу попадать этет. То есть адам ар дайым всегда ошо треугольниктерде жашайт. Любой сферада треугольникте жашайт. Мисалы азыр үй бүлөнүн мисалында эле айтып бере турган болсок, баягы женская энергия темасында, жаңы үй бүлөгө келин болуп келгенде, баягы айым 3 роль бар. Спасатель деген роль бар, агрессор, тиран, анан жертва деген роль бар. 3 роль бар. Ушул 3 ролдо адам любой сферада, жашоосунда бардык сферасында ошо треугольникте эле монто эле айланып тегеренип эле жүрө берет. Улам бирөөсүнө аттап, секирип айланып эле жүрө берет да. Анан бул жакта любой айым эң биринчи турмушка чыкканда ал спасатель болуп барат. Ал ошол үй бүлөнү сакташ үчүн, ошол үй бүлөнү өнүктүрүш үчүн, баягы улантыш үчүн, род улантыш үчүн именно спасатель ролунда болот. Жаңы келген келин карасаңыздар, бардыгына жардам берет, бардыгына жагат, бардыгына кызмат кылат. Ошондой эмеде жүрөт, ролдо, позицияда жүрөт. Байкасаңыздар, жаңы келген келин всегда ошондой. Бардык оокатты кылат, тиге кылат, буга кылат. Уже спасатель, баарын спасать этип атат. Бул биринчи роль. Андан кийин убакыттын өтүшү менен ал там 4 жыл өтө, 5 жыл өтө, акырындык менен ал жертвага түшөт. Жертвага эмне деп түшөт? Мен ушул үй бүлөгө келип төрөсөм, бала багып берсем, чоңойтсом, үй жыйнасам, аны кылсам, муну кылсам, тамак жасап берсем, менин баркымды билбей коюшту дейт. Ушунчалык менин баркымды билбей коюшту. Баары мага ушундай отношение кылат, баары мага ушундай начар мамиле кылат дейт дагы, эмнеге түшөт? Баягы жертвага түшөт. Жертвага түшкөндө именно ушул жактан көп айымдар келет. Баягы спасательде жүргөн айымдар баягы курс марафондорго катыша бербейт, потому что им там нормально спасать этип жүрө берген. А вот уже жертвага түшкөндө уже акырындык менен келип баштайт. Мен тигинтип, мынтип, кайдан кайнем тигинтип, кайнатам мынтип, кайнежем, кайынсиңдим, анан жолдошум, анан мондай история башталат да. Жертвага баарын күнөөлөп баштайт. Ал антип койду, бул мынтип койду, тилтинтип койду. Кимге тааныш ошол история? Анан үчүнчүсү, ал бүткөндөн кийин, уже көп жыл мындай опыт болуп калгандан кийин, ал айым уже өзү агрессорго айланат. Силер менин жакшылыгымды билбей койдуңар, мен силерге мону кылдым, тигини кылдым, ошону сезген жоксуңар, билген жоксуңар, мени баалаган жоксуңар, бартаган жоксуңар. Көпчүлүк учурда ушул жактан ажырашуулар болот, түшүнбөстүктөр болот. Көпчүлүк учурда ушул жактан баягы айым үйдө өтө көп чоң жоопкерчиликти алып алат. И все равно баягы добивать ете берет да. Сен антип, мынтип, көрүңүздөр 3 роль. Ушул 3 ролдо айланып жүрө берет. Бир гана мисалды айтып берип атам, азыр именно үй бүлө мисалында. Анан ошол баягы треугольниктен эң башкы максат чыгыш керек да. Чыкканда азыр кимдин үй бүлөдө жолдошу менен, кайын журту менен мамилеси начар. Бул жакка жаза кетиңиздер, меники деп. Кимге тааныш окуя бул? Бул бизде кайнене, келин, кайын журт всегда бүтпөгөн тема. Бизде ар дайым актуалдуу тема да. Канчалык баягы осознанный болсоң дагы, канчалык көп курс марафон өтсөң дагы, бирок баары баягы нервиңди жеп турган, сени артка тартып турган ушул сфера бар да. Либо аял киши өсүп кетет, жолдошу калып калат, либо экөө өсүп кетет, баягы кайын журту калып калат. Непринятие да, мындай туруп, бирөөнү карасаң баягы жолдошуң кабыл албаган болот, бирөөнү карасаң кайын журтуң кабыл албаган болот, там кайнэжесиң, кайынсиңдисиң, ушундай историялар аябай көп да. Мындай постоянно мондай война болуп турган үй бүлөдө. Эми бул треугольник болот да. Эми ушул нерсенин бардыгын кантип калыбына келтиребиз? Баягы курстарга барсаң эмне деп айтат? Алар сенин күзгүң дейт. Аларды кабыл алгандай болсо ошондой дейт.
аларга тарынба дейт, тарынаштарыңды проработка кыл, кое бер дейт. Ким ошентип бардыгын проработка кыла алды, жаза кетиңиздерчи бул жака. У кого получилось прям взять и полностью проработать, ошонун баарын проработка кылдыңар, все, кайынчурту кабыл алдыңар, күйөөңөрдү кабыл алдыңар, бүт адамдарды кабыл алдыңар, алды көргөн сайын там нервиңер кашайбайт, жаман нерсе ойлобойсуңар, прям вот идеальный состоянияга ким келе алды? Ушунча курстан, марафондон өткөндөн кийин келе алдыңарбы ушул состоянияга? У кого есть вот это состояние? Бул тема мындай өтө актуалдуу, анан жашоо аркылуу көбүнчө проработка болот да, через жизнь. Бирок жашоо аркылуу муну силер жылдап даже өмүр бою проработка кылышыңар мүмкүн. Даже баягы кайынжуртуңар өтүп кеткенден кийин деле, кийин силер канча ачыккандан кийин деле ошондо деле айтышыңар, ой мен кайненем мындай болчу, кайненем тигиндей болчу. Байкасаңыздар айтат азыркылар. Силердин өзүңөрдүн мындай улуу адамдарды угуп көрсөңүздөр, ой мен кайненем мындай болчу, тигиндей болчу. И ошол эле ролду кайра апарып эле кайра өзүнүн келиндерине киргизет. И баягы бесконечно кете берет булчу, уланып цепочка болуп. Эми ошол цепочканы үзүшкө мезгил келди да, убакыт келди да. Женская энергия. Мен кайынжурту кабыл албай келем, канча аракет кылсам эле дейт. Менде дагы баягы Чынар эженин окуясы ушундай болчу да. Кайнеси менен чогуу жашайт, кайнэжеси менен жашайт. Анан ушунчалык непринятие, ушунчалык кабыл албайт. Постоянно баягы мондай историяларда, прям мондай чоң бир болуп кеткен история жок, бирок мондай болуп турат эле да. Үйдөн кайнэжесин көрбөш үчүн жумушунда жүрөт кечке. То есть кечке жумушта жүрөт, там балдары каралбай, үйү каралбай, просто что баладанды көрбөш үчүн. Просто баягы принятие жок, алар антип койду, мынтип койду, тигинтип атат, мынтип атат. Буга биз бир эмес көп разбор кылганбыз. Именно принятие кайынжуртка действительно көп разбор кылганбыз. Бирок мындай временный эффект боло берди да. Временный эффект боло берди, анан аягында айттым да, Чынар эже, давайте, мол, именно женское счастье, женская энергия деген разборду кылыңыз. Сен мага кылып бер дейт да, я говорю, өзүңүз кылсаңыз болот, вы это сами сделаете, сиз разбор кылганды билесиз, давайте дедим да. Ана сделала, жолдошу как раз ошол күнү таңкы саат 6-да учуп кетмек. Чачакта дальнобойщик болуп иштейт. Анан алар 6-да 5-те тура турган болсо 6-да чыгып кетмек. Ал как минимум мен 3-те турушум керек болчу дейт да, 3-те туруп разбор жасашым керек болчу дейт. Анан мурунку күнү мен жасап туруп жаткам ошо разбор түнчүндө. Анан таңкы саат 3-те турдум дейт, 3кө жетпей турдум, разборду жазадым дейт. Анан разбор жасагандан кийин у меня такое сейчас принятие дейт да, ушунчалык баягы кайненемди кабыл алдым дейт, кайнэжемди кабыл алдым. Я прям вообще таң калып атам дейт, у меня такое состояние дейт. И баягы жолдошу чачакка кеткенде 2 күн ыйлап жатып калчу да, жарым жылга кетет да бир кеткендечи. Мында прям ушундай кой бердим дейт да, просто. И жолдошум дагы баягы балдарын кыя албай эле кыйнала берчү дейт да. Балдарын кыя албай, үй бүлөсүн кыя албай эле жаман болуп, ушундай баягы кеткенде мындай асадык калып калат го жүрөктөчү, ошондой болчу всегда дейт да. Мында болсо экөөбүз тең бири-бирибизди спокойно кой бердик. Спокойно geçti дейт да, прям все хорошо. И барганда дагы баягы чоң эмени грузовой машинаны күтүшөт экен да, очередтечи. Анан ал жакта 2 айдан бери күтүп жаткандар бар экен. То есть жумушка чыга электер бар экен. И жолдошу кетти, мына 2-3 күн болду. И уже жетти ал уже. И получается понедельник күнү уже машина алат экен, грузовой машина берет экен. Я такая, вау дедим дейт да. У нее состояние сразу баягы принятие келди да, кабыл алуу келди да. И ошо өзүнүн состояниясын айтып берет, өмүр бою всегда баягы күйгө тийгенден баштап келаткан историясын ана вот проработала. Мурунку разборлордон ар жагынан кирип, бир жагынан кирип, тиянан кирип, анан да бир видео жөнөттүм эле. Баягы именно жоопкерчиликти, балдарга болгон жоопкерчиликти, балдарыңардын ден соолугу, балдарыңардын келечеги болгон жоопкерчиликти ким алат? Жолдош алат да. Эркек кишиде болот ошол жоопкерчилик. Анан ошол жоопкерчиликти берүү боюнча дагы мен силерге разбордун ичин полностью айтып берем. Ошону кылгандан кийин мне такое облегчение дейт. Ушунчалык жыргап калдым дейт, что не надо переживать за детей, балдардын келечегин ойлоштун кереги жок. Я думаю о себе. И андан мурун да мага баягы никимди жашырып кой, мен ким экенимди айтпа деп аткан айымда дагы ошентет да. Баласы бар, бирок турмуштан ажырашып кеткен да, көп жылдан бери Москвада иштейт. Анан ал айтат да, мен мурун балам эле дей беришкем дейт да. Балам үчүн тигини кылышым керек, балам үчүн бул кылышым керек деп калдым мындай деп келди да. Женская энергия аркылуу мен Бишкектен үй алгым келет деди да. Анан Поляга үйдү чыгарсак
жок да үйчү, нет үйү баягы целиндечи. Я говорю, сиздин полиңызда үй жок экен дедим да. Нет тут вообще. Кахны үй алам да, Бишкектен алам дейт да. Болбосо андан бери акыркы 2 жылда Кыргызстанга 2 же 3 жолу келип кетти. Бир да жолу Бишкекке келген жок. Оштон дальше өзүнүн үйүнө кетет. Бишкекке жетпей эле кайра учуп кетет Москвагачы. Ош аркылуу элечи. Анан айтпайм, сизде полиңызда жок экен деп вообще десем. Анан бүгүн айтып атпайбы, оказывается, мен бүт барым балам деп жүргөн экенмин. Ошо балам үй алып беришим керек Бишкекте деп элем, тытына берген экенмин. Но вообще ал целим ишке ашпайптыр. На самом деле мен өзүмдү Бишкектен көрбөйт экенмин деди да. Баягы былтыр Россияда ЗЧО башталган кезде дагы Бишкекке келем деп келбей койгон. Келип жумушка кирем деп вообще келбей койгон. Я говорю, сиз Бишкекке келгенди каалаган жоксуз атпаймынбы? Это вообще не ваш город депчи десем. Оказывается, мен дальше баягы Европада жашагым келет экен, современный үйдө жашагым келет экен. Мен эми ошону түшүндүм. Бирок именно Бишкекте эмес, мен өзүмдү чет жерден көрүп атам деди да. Такая, вот атпаймынбы, сиздин полиңызда үй жок. Башка цель бар, чет жака чыгуу, чет жака жашоо. Бирок бул жакта эч кандай эмеси жок. Полиясында жок алчы, Бишкек деген оюнда жок ал. Просто сознательно өзү баласын обеспечивать этиш үчүн сознательно ошо жоопкерчиликти алып атат. Бессознательно өзү вообще чет жака чыгууну каалап атат. Анан алайымдын разбору мындай жеңил эле болгон. Бул жактан биз азыр 20 пункттан, элесиңиздер 20 пункттан турган чоң разбор кылып атабыз. Именно женская энергия, именно азыркы учурдун эң башкы валютасы болгон состояние. Анан энергияны көтөрүш үчүн, баягы бардык максаттарга, каалаган нерсеңизге оңой, жеңил жетиш үчүн тытынбай, баш отуңуз менен кирип кетпей, сем пахать этпей, эркектин жоопкерчилигин кошо өзүңүзгө алып албай, просто налайте на расслабоне, баягы именно женская энергиянын негизинде, именно состояниянын негизинде бардык максаттарга жете турган разбор болот. Азыр бул разбор 20 пункттан туруп атат. 20 пункт элестетиңиздер. Бул өтө күчтүү разбор болот бул жакта, потому что и ошол эле самооценка, ошол норманы көтөрүү, ошол башка адамдардын тагдырынан чыгуу бүт бара бар мунун ичинде. Азыр мен силерге бул жактан окуп берем. Эми биринчи разбор, бир разбор болот, баягы карыздан кутулуу разбору дагы билесиздер 16 пункттан турган аябай чоң, мындай обширный разбор болчу. Бул дагы ошондой разбор болот. Аябай обширный именно на состояние. Эми биринчи биз баягы ата-энени кабыл алабыз дагы, ошо ата-эненин программаларынан чыгабыз. Допустим, үй бүлөдө эгерде сиз баягы апаңыз экөө ажырашып кеткен болсо, атаңыз өтүп кеткен болсо, же болбосо үйдө апаңыз иштеп, атаңыз эч нерсе кылбай эле жүргөн историяны көргөн болсоңуз, баягы чоң өтө көп жоопкерчилиги апаңызда болгон болсо, сиз дагы эмне кыла бересиз? Өзүңүз дагы ошол эле байкап турсаңар, өзүңөр апаңардын эле тагдырын кайталай бересиңер. Апам ушундай кылган экен деп эле автоматически баягы көргөн нерсеңерди эле кыла бересиңер да. Таким образом сиз эмне кылып атасыз? Жөн гана апаңыздын тагдырын көрүп алып өзүңүзгө албастан, сиз ошону өзүңүздүн кыздарыңызга да өткөрүп бересиз, кызыңызга да өткөрүп бересиз. Кызыңыз дагы ошентип, ушинтип 24/7 иштеш керек турбай, пахать этиш керек турбай, эркекке ишенбеш керек турбай, анын колунан эч нерсе келбей турбай деген программа мээге кирди. Все, ошо менен кете бересиңер дальше, баягы по наследству кете берет да. Именно ошол окуялардан чыгабыз. Көпчүлүк учурда именно ошол окуялар бизди баягы өтө көп нерседен блокко салып коет да. Бул биринчи история. Бул биринчи пункт. По сути, бул өзүнчө разбор да, чоң разбор. Так, алардын жоопкерчилигин өзүнүн колуна беребиз баягы. Алардын алылган жоопкерчиликтин баарын им отдаём, башка тагдырлардан чыгып. Апаны айым катары кабыл алабыз. Вот именно жөн эле баягы апа деген тема эмес, именно айым катары. Апа, аял катары кабыл алабыз апаны. Жөн гана апа, вот иштеген, мээрим берген, же болбосо кечке там сизди обеспечивать эткен адам эмес, айым катары. Вообще с другой стороны кабыл алабыз. Женственность, орусча айтканда, аялдык сапатын кабыл алабыз апанын. Потому что эгерде анда бизде кабыл алуу жок болсо, апанын аялдык сапатын өзүбүздө алып кабыл алуу болбойт. Анткени биз 50% ападан, 50% атадан туруп атабыз. Ата-эне кабыл алмайынча өзүбүз кабыл албайбыз да. Вот ушул жактан именно эме кетип атат да, самооценка кетип атат да. Так, дальше. Кийинкиси апатектен аялдык энергияны алабыз. Жети ападан келаткан. Бул өзүнчө эле бир разбор өткөндө биринчи Жасан айымга мен ушул эле разбордо болуп бергем. Апатектен аялдык энергияны алган. Дальше жолдошуңарды кабыл алуу. Жолдошуңарды кабыл аласыңар тотально. Жолдошуңардын
жолдошуңарга болгон жоопкерчиликти өткөрүп бересиңер. Баягы үй бүлө үчүн, сиздин жашооңор үчүн, эмне үчүн эркек киши жооп бере турган болсо, эгерде ошол жоопкерчилик сизде болсо, азыр сиз алып алган болсоңуз, ошонун баарын өткөрүп бересиз. Это все не ваше. Сизге тиешеси жок ал нерсени, бирок сиз алып алгансыз анын ордуна. Анын жолдошуңуздун улуулугун сезесиз. Вот жолдошум за мужем дегендей, мен вот жолдошумдун аркасында турам. Мен ага жардам берем. Но самый добытчик баягы бүт баарын кылган ошол деген адам катары кабыл аласыз. Но ошол учурда сиз өзүңүздүн баягы эме барго, деньги мужа это наши деньги, мои деньги это мои деньги дегендейчи. Именно ошол состоянияда, именно ошого кылабыз. Ушул бир эле разбордо мындай пункттар кетип атат да. Кийинкиси жолдошуңузду кабыл алуу келгенден кийин кайын журтту кабыл алуу. Кайын журтту кабыл алабыз. Кайын журтту там кайнене, кайната, кайынсиңди, кайнеже кимдерди кабыл албай до сих пор монтип мындай коса көздөр менен карап жүргөн болсоңуздар, ошол адамдарды кабыл алабыз. Ушунун баардыгы бир разбордун ичинде болот. Так, дальше ошо балдарга жоопкерчиликти полностью өткөрүп беребиз. Жашоого жоопкерчиликти полностью өткөрүп беребиз жолдошубузга. Это потому что это не наша. Даже если ажырашып кеткен болсоңор дагы это подойдет. Өткөрүп бересиңер жоопкерчиликти баары бир ата-эне, эки адам, бир адам эмес. Андан кийин аялдык бакыт, баягы женское счастье. Аялдык бакытты алабыз. Өзүңүздүн аялдык бакытты. Просто за то, что вы есть, сиз бар үчүн. Кийинкиси именно сексуальный энергияны ачабыз. Сексуальная энергия бул акча энергиясы. И заодно это бонус болот сиздерге, баягы интимдик жашооңор конкретно оңолот да. Прям с новой стороны ачылат сиздерге. Сексуальная энергия, ошол нерсени ачабыз. Так. Дальше. Обязательно самооценканы көтөрөбүз. Самооценка, өзүңөр болгон ишенимди ушул разбордо жасайбыз. Посмотрим, откуда это идет, каяктан келип атат, баягы корень каякта жатат. Өзүңөргө баягы комфортный жашоону түзөбүз. Какую жизнь вы хотите, чего вы хотите, норманы көтөрөбүз. Вот ушул жактан мен мондай болушун каалайм, мондай жашоону каалайм. Полностью что вы хотите. Так. Дальше уход за собой. Өзүңүзгө кам көрүү, айым катары. Вот что вы хотите. Келбетиңизден балким косметика алгыңыз келет, эмне кылгыңыз келет, уход кылгыңыз келет, но у вас не получается. Баягы чувство вины бар балдарыңардын алдында, чувство долга бар, жок кылбайм деп өзүңөр аяп жүрөсүңөр, именно ошол теманы проработка кылабыз. Так. Дальше ыраазычылык, благодарность. Проработка кылабыз ушул жактан эле. Белек алганды проработка кылабыз. Белек алат десе эле обязательно адамдардан эмес, бардык жактан келе турган белектерди, белектин потогун ачабыз. И акыркысы бул сиздин акчаңыз, именно женские деньги, баягы оңой, жеңил келе турган акчаны проработка кылабыз. Вот бул баары келип эле ушунун баардыгы 20 пункттан турат. Разбор где-то 1-1,5 саат болот. Бул разборду сиздер өзүңүздөр самостоятельно кыласыздар. Бир жолу кылган, в принципе, жетиштүү болот. Именно март ичинде, именно ушул энергия иштеп аткан кезде кылына турган разбордо прям самый эффективный азыркы айга прям 100% мындай кандай десем туура келе турган разбордо болчу. Анткени азыр март айы мындай забота болуп атат да. Анан и еще тотальное доверие бар. Толук ишеним. Ошол ишеним, баягы тотальное доверие, бардык нерсеге мен татыктуумун. Мага ошол нерсенин бардыгы келет. Само по себе не нужно заслуживать, мен аны прям атайын заслуживать этишим керек эмес деген историяны, ошонун бардыгын ошол разбордо проработка кылабыз. Мунун бардыгы баягы женская энергияга кирип атат, полностью от и до. Бул жака суроолоңуздар болсо жаза кетиңиздер. Бул именно март ичи, азыр марттын башында, получается, биз понедельник күнү 6-сында жасайбыз. 7-мартка карата өзүңүздөргө сонун белек болот. Кийин записи сакталат. Разбор өчпөйт. Кийин записи, бул разбордун баасы 5000 сом. Записи ала турган болсоңор да 5000 сом. Дальше, эгерде ушул эле разборду
мен менен жеке ала турган болсоңор бул разбордун баасы 15 000 сом анткени мунун ичинде өтө көп пункттар бар. Вот төшүңдү жак жаман көрүнөт экен. Это про непринятие себя, өзүңөрдү кабыл алуу жок и заблокированная сексуальная энергия. То есть мындай бизде ушундай болуп калган, монтип жамнуу эле, монтип эле, ал жагыңды жап, бул жагыңды жап, аяңды көрсөтпө, биягыңды көрсөтпө. Понимаете, это мындай да. Непринятие себя, өзүңөрдү кабыл албоо да, тотальное. И бул жакта у вас даже сексуальная энергия заблокированный болсо, жабык болсо, бул жакта блокто болсо, силер башканы даже көрө албасаңар, башка бирөөнүн мындай бир нерсе кылып жүргөнүн, да, значит, у вас тоже этого нету. То есть сиз ошол нерсени өзүңүзгө даже уруксат бербейсиз деген сөз да. Вы не можете себе разрешить. Мен алып туруп вообще төшүмө эч нерсе тагынбай там чогулган жокмун да турабы. Вот кимде кандай суроолор бар, суроолор болсо бериңиздер. Разбордун баасы 5 000 сом. Самостоятельно кыласыздар. Берки разборлорум менде всегда 3,5 000 болчу, но именно могул разбор 5 000 сом болот, анткени бул өтө конкретно энергияны көтөргөн, конкретно состоянияны көтөргөн эң күчтүү разбор болот. Март айынын эң күчтүү разбору ушул болот. Январдыкы бул карыздан кутулуу разбор болчу эң күчтүү. Февраль айы разбор болгон жок. Именно марттыкы женская энергия. И мен бул жака баасын айтпаймын, бирок получается баягы жума жаңылыгы, мен ар жума сайын баягы арзандатуулар берет эмесмин. Мына бүгүн пятница, суббота, воскресенье 3 күнгө мен арзандатуу берем бул разборго. Анын үчүн мага личкага, бул жака инстаграмга же болбосо WhatsAppка разбор деп жазыңыздар. Мен разборго өзүнчө арзандатуу берем. Бул жака разбордун баасын айтпайм, анткени бул еще YouTube каналга дагы кетет. Арзандатуусу жок кетет. Арзандатуу мына пятница, суббота, воскресенье 3 күн ичинде болот. 3 күн ичинде жазсаң, катталып жетишсеңиздер болот арзандатуу менен. Андан кийин уже в записи ала турган болсоңуз 5 000 сом каласыздар. Мен менен ушул эле жеке разборду десеңиздер 15 000 сом каласыздар. Бул жакта жеке иштешкенде өтө көп история да, өтө көп окуя. Ал эми группа менен болгондо сиз самостоятельно жасаганда өзүңүздүн темпиңизде, өзүңүз каалагандай жасай бересиз, поэтому ал жактан баасы башка болот. Ошол айымдар, барыңыздарга анда эмесе ийгилик. Көрүшкөнчө, именно март айын максималдуу түрдө ишенимде, кабыл алууда жашаңыздар. Баягы белектерди кабыл алуу, жашоонун жакшы жактарын кабыл алуу, бардык нерсени именно азыр ушул айда алсаңыздар болот. Либо таким образом аласыңар, либо вообще никак ала албайсыңар. Баягы достигаторство бул айда в общем болбойт. Канча достигать этип, канча аракет кылган сайын кайра барып тупикке кала бересиздер. Качан сиздерде ишеним пайда болгондо, тотальное доверие, 100% ишеним, бардыгы менде болот, мен татыктуумун, мага келет ошол нерсе деген состояние пайда болгондо, сизге бардык жолдор ачылат. Именно ошол состояние керек азыр, март айына. Достигатордун бул жака кереги жок. Мен кылам, мен колуман келет, мен жазайм деген нерсеге бул айга в общем кереги жок. Бул айдын энергиясы мисалы февраль айында болчу. И баягы максаттары жок, конкретный алдыга жылган планы жок адамдарда февраль аябай сындырды. Февраль айы аябай катуу мындай оор айлар болду да, көпчүлүк үчүнчү февраль айы. Март айы болсо мындай именно женская энергия, женское счастье именно ошол ай болот. Ошондуктан ушул айда максималдуу түрдө колдонуп калыңыздар. Алтысында болсо бизде именно ушул боюнча разбор болот. Разборду, как обычно, эки барак алабыз, бир баракты коебуз, экинчи баракка полностью жазабыз керектүү нерсенин бардыгын, и ошого разбор жасайбыз по порядку, по полочкам. Барыңыздарга түшүнүктүү болот, самостоятельно, спокойно жасай аласыздар, страшно болбоңуздар. И результаттар уже ал жактан моментально болот, потому что моментально состоянияңар өзгөрөт. Өзүңөрдүн эмоционалдык кабалыңар өзгөрөт. Эмоционалдык кабал өзгөрдү дегенче, уже баягы жашоо өзгөрөт. Самое главное азыр состоянияны, абалды өзгөртүш керек да. Баягы жертвага түшүп кетпей, назад кетпей, же болбосо достигатор болбой, мен кылам, жетем. Это не сработает. Байкасаңыздар, март башталды, февраль айында эле башталды, март башталды, уже мындай спокойный состояние болуп калды. Мындай тытынмай жок, какой-то мындай внутренний гармония. И ошону до конца жеткириш керек да, баягы принятияны, кабыл алууну. Биз көнүп калганбыз да, постоянно өзүбүз бир цель коюп, ошого жетип, цель коюп, ошого жетип, достигатор болупчу. Мен могу айда мону кылышым керек, мого жетишим керек депчи. Жасап көрүңүздөр, у вас вообще, даже если болуп келатса, в какой-то момент вы просто
в никуда барып такалып каласың, потому что бул история менде именно азыр квартира боюнча болуп атат да. Айдын башталышында эле мен өзүм айттым да, так мен квартира издебейм дедим да, потому что мен аны издесем это вообще капец болот депчи. Мен бул состояниеда мен канча аракет кылбайын, квартира табылбайт дедим да. Ошо квартира издегендер аябай көп экен, кстати, мага личка аябай көп жашты квартира издеп атабыз деп. Мындай состояние издебейм дедим квартира. Без толку. Лалафону канча казасың, агентствону канча казасың, но пока тотальный принятие келмейинче, кабыл алууга келмейинче, Кудай Таалага 100% ишенип келмейинче, все равно меники мага келет деген состояние болмоюнча, ишеним болмоюнча ничего не получится. Просто-напросто бүгүн просто ошол теорияны до конца мындай канчалык деңгээлде иштейт экенин подтверждение кылыш үчүн бир квартираны көрүп келдик. Вроде бы оңой эле табылды, вроде бы все хорошо, да, мындайчы. Окей, хорошо деле көрүлүп деп барсак, район вообще страшный район экен. Квартиранын короосун мен сторисинен көрсөңөр, киргенде эле вот что есть экен да, вот болгон короосу ошол. Үйдүн состояниясы анда шумдуу экен, ана все дедим. Значит, я просто тотальный доверие, да, баягы. Лучше бул жагымды прокачка алып, бул жагымды проработка кылам. И мен каалаган квартира келет депчи. Лучше тытынбай эле коеюн, лучше баягы лалафого жакпайка убактымды коротпой эле коеюн деп отпустил, жөгөшмө деп атам, издебей деп атам да, не надо искать. Вот конкретно айттым, не надо искать, вообще издебе. Таппайсың баары депчи. Бул жакты проработка кылмайынча ал жактан без толку деп. Канча тытынганым менен, наоборот, ушундай ситуация попадать этип турасың, что страшный, да, башында, потому что квартиралар издегенде вообще страшный варианттар чыгып туруп алды да. Көрөлү эле. Чооза дегенчи, ушугант болсун деген мондай. Ушундай варианттар чыгып туруп алды да. Мы попытались баягы айдын аягында, айдын башында издеп көрдүк. 2-3 күн издедик дагы. Я такая, стоп дедим да. Без толку сейчас. Андан көрө мен баягы состояниемди оңдоюн, эмоциональный өзүмдүн абалымды оңдоюн депчи. Анан бул үйдүн хозяйкасы менен дагы аябай 4 айдан бери аябай мындай стрессовый ситуацияда сүйлөшүп жүргөн элек да. Жазат да 1 айда бир там корпоталалда. И последнее время көп жазып баштады да. Мындай просто перепискамда WhatsApp'тан келет го, уведомление келет. Мен давлением көтөрүлөт, кылчылап баштайм да. Моментально элестетиңиздер. Прям до такого состояния жеткирген. Я ноябрда прям көрдүм дегече, неважно, там жөнөкөй эле бир нерсени сурап жазышы мүмкүн да. И все, мен уже өзүмө чүп кетем да. Ача элекмин переписканы, о чем там, я не знаю. Но уже жазып баштады деп туруп, уже баягы нервмин да. Разбор кылдым мурда күнү кечинде, именно ошо женская энергия разбор кылып кечөө жазды. Такая кечөө четко, ясно жооп бердим да, мурун унчукпайт элем. И хорошо, ооба деп элечи. Сиз айткандай болсун деп эле, ладно деп эле унчукпайт элем. Кечөө четко, конкретно жооп бердим. Короче, мондой болот. Мен мону кылам, мону кылбайм. Я буга жолугам, буга жолукпайм. Полностью вот расписала, биз көчүп кетебиз. Квартираны өткөрүп беребиз, пожалуйста, ошондо текшер. До этого мне вообще не надо депчи. Анан тигини жөнөтөм, анан муну жөнөтөм, анан тиягын тарт, анан видео тарт. Началось, да, мурун унчукпай мейлі деп бүт барың кылып элем айткандайчы эми. Вчера ответила, и при этом баягы спокойный состояние. Уже баягы мондай калтырган жок, давление жок. Мне уже спокойно. И сейчас 15-нде биз квартирадан бул жакты бошотушубуз керек. Бүгүн канча болду? 3 болду, еще 12 күн бар. А мен до сих пор квартира изделик. Я просто хожу. Я говорю, табылат. Главный районду билем, где я хочу жить. А остальное само по себе. То есть балжан коюп койдум, мындай коюп койдум да, келет депчи. Вот именно ушундай состояние керек да, азыр тотальное доверие керек да. Без этого сейчас никак. Өткөндө да бир история. Как раз балдарды биз инвалидностун өткөрөбүз да. Быйыл срок келип калды, бардык. Батыл өттүк. Мурун кандай өтүп билбейм. Очередь күттүк, в общем, жарым саат чыктык. Анан эртеси алып кеткиле деди документтерди. Эртеси алып кеттик, документтердин баарын чогулттук, өткөрдүк. Анан Чолпонтага барып өткөрөт да, мен пропискам көлдү да, анан өткөрсө, оказывается, баягы банкты алмаштырыш керек экен да. Меники частный банкке, государственный банктан алыш керек экен. Реквизит ошактыкын алып кел дептир да, апамачы. Мен апамдан алып жүргөм документтин баарын. Оказывается, анан банкты билесиздер, мындай өзү бармайынча, ошо разбор болгон, мен кечинде разбор болдум, ошо эртеси болгон окуя да, бул кечөө да. Кечөө болгон окуя. Анан тиги жакта отурган кыз 2 жыл мурун аябай башка кыз болчу экен, аябай чакчаңдаган дейт да апамчы. Бияка эмне келип атасыңар, Бишкекке өткөрбөйсүңөр, анан өзү келбейби, анан эмне деп бир топ сөз айткан дейт. Анан апам пропискасы ушакта, ничего не знаю, өткөрүлө деп өткөрткөм дейт. А мында барсам,
аябай түшүндүрүп, соцфондо иштеген кыз бар экен, аябай жакшы түшүндүрүп берди дейт да, бүт баарын. Мону кыласыңар, тигини кыласыңар деп быйыл аябай чоң өзгөрүүлөр кирип кетиптир. Баягы азыр түндүк эмеси болуп да, программасы болуп дагычы бүт баарын түшүндүрүп берет деп, түндүккө киргизесиңер, бул банктыкы жарабайт, силер башка банктан алып келишиңер керек, госко тиешелүү банктан алып келишиңер керек дептир дагы. И бир банкты айтыптыр, короче, ошол банкка барсаңар, силерге паспорттун копиясы менен карта ачып берет деп. По идее карта ачканда, билесиздер, адам өзү бармайынча, лично мен өзүм барып, мага карта ачып бер, мына мен соцфонддон келдим демейинче ачып бербейт да. Ал банк болсо мамлекеттик банктен алып туруп ачып берип коюптур, элестетиңиздер. Просто паспорттун копиясы менен. Апам барыптыр, менин паспортум менен могу коруп мен ачып бер, карточканы алып Бишкектен алып алат деп, элестетиңиздер. Настолько я такая, ушинтип ачып бериптир десе, такая офигеть деп отуруп калдым да, ушундай да болобу депчи. Настолько баягы госто ушундай историялар болобу деп таң калып отуруп калдым да. Анан тияктан түшүндүрүп бериптир, мону кылмайынча силерге мондой болбойт деп. Бүгүн барып апам бүт баарын бүтүрүп берди да, просто тияна киргизип бар жагын бер жагын кылып. Обычно мен барат элем, апам менен кошо барат элем, эч алпам экөөбүз жүрөт элек да. Аны бүтүрүп, муну бүтүрүп, мурун ошондой эле да, постоянночы. А мында все само по себе, просто на тотальном доверии, ишенимде да. И мындай историялар аябай көп да. Вот мындай уже бул четинде уже башталган, ушул айдын энергиясынан башталган результаттар. Если у тебя есть доверие, эгерде менде сомнение болгон болсо, мен барышым керек да, мен бармайынча бүтпөйт дегенде, мен 100% көлгө барып келмекмин. 100% бармакмын. А так мен бул жактан и все нормально. Бүттү ишчи. Анан жолдон келип да бир история болуп кетти. Келатканда квартираны көрүп, анан келатканда мен айдап алган элем да. Бир эмес, даже эки история болуп кетти. Чыгып баратсам, ал жактан токто дейт да, чочуп кеттим да. Эмне болду десем, ал жактан машина чыгып келатат. Ну все же нормально деп атпаймынбы? Кудай сактасын, эч нерсе болгон жокпу депчи. То есть менде ал жакта сомнение болгон жок да, азыр какой-то бир история болот, бир авария болот, же бир нерсе болот дегенчи. Анан ладно деп кеттик. Анан кирсек, биз жактан мен башка жол менен түшүп алдым да. Баратканда пробканы көрдүм да, азыр могу жол менен түшсөм, пробка попадать этем дедим дагы. Башка жол менен чыктым да. Башка жол менен чыксам, пробка жок экен. Аябай бат жеттик, болбосо шаардын чекесинде жашайбыз да. Бат жеттик, анан баягы бурулган жерден кирсек, аябай пробка экен да. Биздин үйгө чейин 3 остановка да. 3 остановка дедимби, 3 эме бар. Светофор бар. Анан биринчи светофорго киргенде эле страшно пробка экен. Тыгылып калыптыр машиналарчы. Анан 10 мүнөттөй туруп калдык. Демейде ал жакта пробка болбойт эле. Ал пробкадан чыгып баратсам, уже мындай машинаны мындай, бул жак машина толуп калыптыр, бул жактан айланып чыгыш керек болуп калды. Айланып чыгып баратсам, токто дейт да жолдошум. Эмне болду десем, жакта кызыл күйүп калдыңыз, моякта капталган машина чыга калсачы дейт да. Я говорю, карап туруп чыгат деп. Настолько тотальное доверие, баягы сомнение жок да. Азыр мен машина сүзүп кетет, анан тинтип кетет, анан авария болом деген сомнение жок. Просто чыктым, все, пошла, поехала. Машина бар экен оң жагымда, но чыкпай эле туруптур, все нормально. Эгерде менде ошол сомнение болгондо, реально ал чыга алмак. Мен да тиянан резко чыктым, ал тиянан резко чыкты. Понимаете? Вот такой историялар просто ушундан куралат да, бардыгы баягы доверие, тотальное доверие, ишеним. 100% ишеним вот именно ушул нерседен башталат да, вот мелочтанчы. Андан кийин чыктым, смотрю, там вообще пробка жок, жол пустой. Я говорю, вообще что это было депчи, бул эмне? И мен муну мындай кабыл алдым да, вот в начале вам покажется, что все сложно, ушунча кыйын болуп атат, ушунча чыга албай атасыңар, мындай историядан чыга албагандай эле боло берет да, мындай бир кыйынчылыгыңар бар, бир какой-то бир история бар, тиядан чыксаңар деле болбойт, буядан чыксаңар деле болбойт. И мен именно ошол азыркы үй менен болуп аткан историяга мындай салыштырдым да. Так, эгерде ар жакта 3 светофор болсо, биринчи светофордо өмүрү болбогон жакта пробка болуп атат, значит бул какое-то временное препятствие. Бул убактылуу эле пайда болгон эме да, кыйынчылык. Обычно ал жакта эмес, ар экинчи, үчүнчү Гагарин, Ахунбаев көчөлөрүндө пробка болот эле да. Значит, бул жакта болсо, значит бул убактылуу нерсе дедим да. Азыр биз ошол этапты өтүп атабыз. Мен азыр могул жакты. Бул уже как бы для меня как искусственный пробка болду да, потому что андан ары реально пробка жок экен да. Эмне пробка жаратып алышкан деп таң калып койдум да. Откуда это депчи? Адамдар просто өмүрү кетпеген көчөгө кирип алыптыр да, барычы. Все идут туда, куда обычно не ехали, обычно бош турган көчөгө кирип алыптыр. Прям толуп калыптыр ошол көчөчү. Анан мындай түшүндүм да, значит, баягы биринчи пробка, баягы кыйынчылык, мен туруп калган нерсе, значит, азыркы мезгилдеги болуп аткан
состояние. Эгерде мен ушул нерсени мурун кийин болбогон проблема да возникать этип атат да. Значит, мен азыр могул жактан өтө турган болсом, значит, ар жагым таза турбайбы? Значит, мен күткөн кыйынчылык, мен ойлоп аткан нерсе ал жакта жок турбайбы депчи. А мен күтпөгөн жерде болот, мен күткөн жерде жок. Демек, мен просто могул жактан чыгышым керек. Значит, мен могул жакты эле тазалашым керек. Самое главное препятствие мына могул жакта болот. Андан ары жолуң ачык деген сөз да. Кийин мен түшүндүм. Максимально жалпак тилде түшүндүрүп берүүгө аракет кылдым. И тут то же самое. Сиз качан могул жактагы программаларыңарды алсаңар, жолуңар ачык. Ал жакта эч нерсе жок, эч кандай кыйынчылык жок. Баягы искусственный создавать этилген, ойдо жок жерден эле пайда болгон кыйынчылыктар ал каякта мына могул жакта. Үч уктасаңар түшүңөргө кирбеген кыйынчылыктын баары мына могул жакта. Алар эч кандай сизге тиешеси жок, никаким образом. Ошондон өттүңүзбү, бүттү, ар жагы жолуңуз ачык. Просто идите, кетериңиз. Ошондуктан биз эмне алабыз эң биринчи мына разбордун жардамы менен эң эффективдүү, эң бат иштеген, мисалы мурун канчадан бери самооценка, норма, кабыл алуу, кечирүү темасын канчадан бери проработка кылып жүргөн болсоңуз, мына бул жактан бир разбордун ичинде проработка кыласыздар. Чынар Жээнин окуясы канча жылдан бери келаткан окуя болчу. Мына баласы уже канчанчы класс окуп калды. Үйлөнгөндөрүнө 10 жылдан ашты, бирок ошол убакыттан бери жолдошун кабыл алуу жок, кайнжуртун кабыл алуу жок. И ортодон еще ажырашып кетсемби деген ой пайда болгон. Ажырашып кетсем, может, нормально жашап кетем деп все такая. Вы чё дегем да? Остановитесь депчи. Анан бул где-то бир ай мурун эле айткан история да. Про неразрешение себе, вот ошонун баарын проработка кылды и все. Моментально баягы жолдошу менен отношения өзгөрдү, баягы тотальный контролдон уже свобода. Кимдин баягы жолдошу постоянно контролдоп, постоянно кызганып аткан болсо, түшүнөсүздөр, ким кайнжурту менен, кайынсиңдиси, кайнэжеси менен тил табыша албай аткан болсо, мени прекрасно түшүнөсүздөр. Баардыгын проработка кылса болот. Все возможно. Болгону силер ал адамды өзгөртпөйсүңөр. Силер өзүңөрдүн ал адамга болгон мамилеңерди өзгөртөсүңөр. Мамилеңер өзгөрдү дегиче автоматически сиздин отношенияңыз өзгөрөт да, мамилеңер. Ал адам өзгөрөт. Таким образом, баягы күзгүү техникасы ушул жакта моментально иштеп кетет да. И все. Ошо. Барыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе 6 март күнү онлайнда, буюрса кечки саат 7-8 болот. Түз эфирден, разбордон көрүшкөнчө, жолдошу жоктор чирек. Жолдошуңуз жок болсо, башка жагын айтсаңыз болот да. Допустим, женская энергия дегенде ал жакта күйөөнү кабыл алуу, кайнжурту кабыл алуу бул экеле пункт. 20-нын 2 пункту. Ал жакта еще 18 пункт бар. Самооценка, норма, өзүңүздү кабыл алуу, апаңызды кабыл алуу, алардын программасынан чыгуу, жет ападан баягы күчтүү энергияны алуу. Это все. Жолдошу жок. Турмушка чыга элек айымдарга деле болот тема. И сиз жолдошуңуз жок болгондон кийин анын жоктугун өтүп кеткен тоже проработка кылып аласыз заодно. Прям тотально мындай кой бересиз да, отпускаете. Бирок ошол жолдошуңуздан балдарыңыз бар да. Ал балдарга жоопкерчилик сизде болуп атат да. Жолдошуңуздун ордуна алып алдыңыз ал жоопкерчиликтичи. Ошону да проработка кыла кетесиз. Көпчүлүк учурда балам деп жашайт. Ажырашып кеткен окуяда, жолдош өтүп кеткен окуяда ошо жактардан чыгабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Пайдалуу болду деп ойлойм. Максималдуу түрдө теманы ачып бердим деп ойлойм. Мага личкага, же болбосо WhatsAppка, же болбосо группага, WhatsApp группа бар. Стористе ссылкасы турат, ошол жака жазыңыздар. Мен сиздерге арзандатуу баасын айтам. 8 мартка белегим болот. Разборду самый эң сонунбада, вот бүгүн пятница, суббота, воскресенье 3 күн ичинде алсаңыздар болот. Андан кийин уже 5000 ала аласыздар. Ошол, анда эмесе көрүшкөнчө эфирди сактап коеюн.